Урматтуу окуучум, жалган айтуу жаман иштердин эшиги. Бир калп экинчи калпты чакырат. Калп айтуу менен жашооңордун берекесин кетирип албашыңар үчүн ушул сабак даярдалды. Аллах Куранда эми ыплас айкелерден сактангыла жана ошондой эле жалган сөздөрдөн сактангыла деп айткан. Жалган айтуу чоң күнөөлөрдөн болуп саналат. Калп айтуу алдамчылык, рухий дарт. Бул дарт ойдон чыгарып жалган сүйлөөгө, жоктон бар кылып болбогон нерсени болгондой кылып айтууга түртөт. Жок, мен сындырган жокмун. Бирок сынганың көрүнүп турат. Жалган айтпа. Алло, кайдасың? Биз сени күтүп жатпайбызбы? Мына жетип калдым. Башкалар жагдай кыстагандыктан, же уят болгусу келбегендиктен, же жөн гана коркуп кеткендиктен жалган айтуусу мүмкүн. Негизи кандай себеп болбосун, жалган айтуу туура эмес. Бир жолу гана калп айткан адам калп айтууну өнөкөткө айландырып алат. Апа, мен Багдадка барып билим алгым келет. Балам, Аллах жолунда билим алуу эң улуу иш. Балам, эстеп жүр, эч качан жалган айтпа. Сөз берем, апа. Калп айтпайм. Бул түйүнчөктө 40 күмүш акча бар. Китеп дептер сатып аласың. Макул, апа. Каракчылар, кармагыла буларды. Баарын таштагыла. Сенин эмнең бар? Белимде 40 даана күмүш бар. Улум, биз сени текшербейт да болчубуз. Сен эмне үчүн менде күмүш бар деп айттың? Мен дүйнө мал мүлк үчүн энеме жана Аллахка берген сөзүмө кыянаттык кыла албайм, жалган айтпайм деп сөз бергем. Достор, жасаган бардык күнөөлөрүмө өкүнүп тобо келтирип жатам. Мындан кийин бир да жаман иш жасабай турганыма сөз берем. Эгер силер бул ишти жасоону уланта турган болсоңор, башыңарга башка башчы шайлап алгыла. Биз бул ишти сени менен бирге баштадык, эми сени менен чогуу токтотобуз. Анда баарыбыз жаратканга тобо кылалык.